Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Көп учурда биздин кардарларга суроо болот да, сип панелге фундамент кандай коюлат, башкачабы, өзгөчөлүктөрү барбы депчи. Ошол себептен биз силерге азыр куюлган фундамент жөнүндө маалымат беребиз. Бул фундамент болсо 5 күнгөй конушунун дачасында куюлган. Биз бул фундаментти куюп баштаганда эле бир деген эле бир чоң көйгөй жаралды да. Ал көйгөй болсо бул участоктун астында, суунун жердин астында грунтовый суулар бар экен да. Ошол себептен ошол маселени чечүү жолу катары биз фундаменттин периметри менен котлован касып, котлованын үстүнө атайын шагыл төктүк да. Шагылды болсо трамбовать эттик, грунтовый суулар ошол шагыл менен өтүп кеткиле. Жана андан тышкары дагы фундаменттин эки жак чети менен атайын дренаждык система кастык да. Суулар ошол жер менен агып кетип турат. Ал ишти бүтүрүп алган соң фундаменттин, эң негизги фундаменттин подушкасын койдук да. Подушкасын болсо мына жерден көрсөңүздөр болот. Бул деген бийиктиги 30 сантиметр, ал эми калыңдыгы болсо 50 сантиметр болгон кадимкиле фундамент да. Жана ошол подушканын үстүнө анан негизги фундаментти куйдук да. Бул негизги фундамент болсо калыңдыгы 30 сантиметр, бийиктиги болсо 1 метр 20 сантиметр. Даяр бетон менен куюлду. Кардардын каалоосуна мындай жараша да. 1 метр 20 сантиметр болгону бул жеке кардардын өзүнүн каалоосу да. Милдеттүү түрдө мындай болуш керек деген жерибиз жок. Биз мындан тышкары дагы башка дагы объектилердеги фундаменттерди силерге көрсөтөбүз. Свайный фундаменттери жана башкача түрлүү фундаменттеринчи. Кудай буйрса, ар бир объектилерин силерге чакан ушундай обзор кылып тартып берип турабыз.